Калима тайиба 23. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Зар радиаллаху анхуға қарап: «О Абу Зар, имандың қайсы түйіні аябай мықты екенін білесің бе?» деп сұрады. Ал Алла жана анын элчиси жакшы билет деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла үчүн бири-бирибизге жардам берүү, Алла үчүн жакшы көрүү, Алла үчүн жаман көрүү имандын эң бекемдүү бөлүгү деди. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Зар радиаллаху анхуға қарап: «О Абу Зар, имандың қайсы түйіні аябай мықты екенін білесің бе?» деп сұрады. Ал Алла жана анын элчиси жакшы билет деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла үчүн бири-бирибизге жардам берүү, Алла үчүн жакшы көрүү, Алла үчүн жаман көрүү имандын эң бекемдүү бөлүгү деди. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Зар радиаллаху анхуға қарап: «О Абу Зар, имандың қайсы түйіні аябай мықты екенін білесің бе?» деп сұрады. Ал Алла жана анын элчиси жакшы билет деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла үчүн бири-бирибизге жардам берүү, Алла үчүн жакшы көрүү, Алла үчүн жаман көрүү имандын эң бекемдүү бөлүгү деди. Түшүндүрмөсү: пенденин бул жашоодо ким бирөө менен мамиле кылуусу жана мамилесин үзүүсү, ким бирөөнү жакшы көрүүсү жана жаман көрүүсү өзүнүн каалоосу үчүн эмес, Алла үчүн гана болгон болсо деген маанини камтып жатат. Мына ушул нерсе ыймандын эң бышык түйүнү болуп саналат, дейт Байхаки.